Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum, hormatly musulman bir tuğanдар. Жараткан Алла Тааланын мээрими, ырайымы ушунчалык чексиз. Алла Таала өзүнүн пендесин күнөөсүн кечириш үчүн шылтоо издейт экен. Канткенде ушул мен пендемди кечире коем деп. Хадистерде, риваяттарда келет, кыла берсе бир кичинекей тикенек бир мусулман пенденин бир жерине кирип кеткен болсо, ошону чыгарыш үчүн канчалык кыжалат болот, канчалык кыйналат. Ошол учурда да Алла Таала ал мусулман пенденин күнөөлөрүн кечирип жиберет. Дагы башка бир риваяттарда баарыбыз билебиз, кайсы бир пенде үйүнөн жакшылап даарат алып, жамаат менен намаз окуп келейинчи деп мечитке карап жөнөсө, анын ар бир кадамына бирден күнөөсү кечирилет, бирден сооп жазылат, бейиште бирден даражасы көтөрүлөт. Башка бир риваяттарда ондон күнөөсү кечирилет, ондон сооп жазылат, ондон даражасы көтөрүлөт бейиште деген. Алла Тааланын кудурети, мээрими ушунчалык чексиз экен. Эми бүгүн айта турган сөзүбүз бир туугандар, бир жамаат менен намаз окуу жөнүндө бир тарыхый бир окуяны айтып берсем дегенбиз. Жамаат менен намаз бул пендеге, өзгөчө эркектерге берилген аябай бир чоң мүмкүнчүлүк. Жамаатка барып келгенге чейин канчалыгын кадам баскан болсо, ал адамдын күнөөлөрү кечирилет, сооптор жазылат. Мечитке барып намаз окуган болсо, анын намазы иншалла сөзсүз кабыл болот. Мечитке барып окулган намаз, жамаат менен окулган намаздын даражасы 25-27 эсе жогору болот дейт. Ушул тууралуу бир окуя бул бир 100 жылдын тегерегинде болуп калды. Китептерде, адамдардын оозунда бир тарыхый калып кеткен окуя. 100 жыл мурда бир Маулана Шейх Харун деген бир олия, бир алым киши өткөн. Ошол киши Индияда бир Банглагвали деген мечит курган. Мечит куруп, эми 100 жыл мурда өтүп кеткен окуя. Мечит курган, бирок мечитке эч ким келбейт. Өзү имамчылык, киши аз, эч ким окубайт. Анан ошол мечиттин ылдый жагында бир элдер болчу атайын акчага жалданып, акчага күнүнө жумуш иштечү экен. Бул Харун алым киши, аулия киши баягы кишилерге барат дагы, жүргүлө, мен силерге жумушум бар. Канча сомго иштейсиңер мисалы? Бир күндө канча акча табасыңар? Ушунча акча табабыз, ушунча сомго иштейбиз деп жооп берет. Жүргүлө, менде жумушум бар. Барып ошол жумушумду аткарып бергиле. Мен силерге эмне кылайын? Ошол акыңарды төлөп берейин деп, баягы кишилердин баарын 2-3 ээрчитип алып, мечитине алып келет. Мечитине алып келип, аларды жуундуруп, тазалантырып, даарат алып, аркасына тизип алып, өзү имамчылыкка отуруп намаз окуйт. Намаз окуп бүткөндөн кийин анын ар бирине кайрылып, мына бул сенин акың, бул сенин акың деп баарынын акысын берет. Баягы кишилер таң калып калат. Таксыр, байке, биз эчтеке жумуш кылган жокпуз го. Кандай жумуш кылабыз? Бул кайсы акча дегенде, силер эң чоң жумуш жасап бердиңер мага. Эң чоң пайда алып келдиңер мага. Силердин себебиңерден менин намазым жамаат менен окулуп калды. Ал эми жамаат менен окулган намаз жалгыз окуганга караганда 27-25 эсе жогору болот дейт. Урматтуу бир тууган, альхамдулилла, шүгүр келтирелик. Азыр Кыргызстаныбызда, мамлекетибизде мечит көп. Ар бир жерге мечиттер салынып атат. Бирок жамаат аз. Ошол жамаатка баралык, өзгөчө эркектер аракет кылалык. Жамаат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, ла таштами уммати ала залала. Жамаат менен чогуу турган адам бул адашпайт дейт. Менин үммөтүм эч качан адашка чогулбайт деген пайгамбарыбыз. Жамаат менен бирге боло турган болсок, шайтандын азгыруусунан, башка нерседен оолак сак болобуз. Жалгыз болсок, тиге кирип кетишибиз мүмкүн, бул жерге кирип кетишибиз мүмкүн. Башка бир риваятта айтылат го, бул адамдын карышкыр бул жалгыз койду тез эле жеп кетет. Ал эми адамдын карышкыр бул шайтан дейт. Ошо жамаат менен чогуу боло турган болсок, шайтандын азгыруусунан да сак болобуз. Жамаатка Алла Тааланын берекеси жайт. Жамаат менен чогуу боло турган болсок, ынтымагыбыз, биримдигибиз өркүндөй турган болсо, Алланын рахматы, берекеси жайт. Ошого баарыңыздарга кайрыламын. Эң биринчи өзүмө дагы, сиздерге да жамаатка бекем бололук. Жамаатка баралык, жамааттан эч качан калбайлык. 5 убакыт намазыбыз жамаат менен окулсун. Жамаат менен дайыма чогуу болгон, жамаат менен биригип мечитти сүйүп, мечитке келген адам бул кыямат күнү Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнүн астында болот бир туугандар. Жашообуз өтө кыска. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Алланын астына баардыгыбыз барабыз. Ошол жерге барганда жүзүбүз ачык болуш керек. Ахли сунна вал жамаатбыз деп баарыбыз айтабыз. Ахли сунна вал жамаат дегенде ошол пайгамбардын сүннөтүнө бекем болгон жана жамааттан ажырабастан, бөлүнүп жарылбастан жамаат менен бирге болгон инсандар. Алла Таала баардыгыбызга, мага дагы, сизге дагы жамаат менен чогуу болгонго, жамаат менен намаз окуганга Алла Таала тауфик берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.